5 каналдын түз эфиринде Шарыктар программасы. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек мэриясынын маданият башкармалыгынын башчысы Беликбаев Урмат Турузбекович мырза келип отурат. Биз Урмат мырза менен ушул кирип келе жаткан жаңы 2022-жылда Борбор калабызда кандай даярдыктар жүрүп жатат, майрамдык күнү кандай майрамдык иш-чараларга шаардыктар күбө боло алат, ушул туурасында сөз кылмакчыбыз. Адаттагыдай эле студияда байланыш номерлорубуз иштеп жатат. 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 1020. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде кабыл алганга даярбыз. Урмат мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен дейлик. Белги болсун. Эми буюрса, ушул биз эски жылды узатып, жаңы 2022 жылдын босогосунда турабыз десек болот да. Анан бул майрамды баарыбыз билгендей жаш балдардан чоңдорго чейин күтөбүз. Өзгөчө ушул жаңы жыл кандайдыр бир сыйкырга курчалгандай эмеспи? Анан ошол жаңы жылдык маанайды пайда кылып, шаңына шаң кошкон бул шаардын жасалгаланышы, ошол эле аянттардын, көчөлөрдүн кооздолушу, майрамдык иш-чаралар эмеспи? Анан ошол үчүн да биз сизди атайын бул студияга чакырдык элек. Учурда жалпысынан жаңы жылга кандай даярдыктар жүрүп жатат? Саламатсыздар бир жолу. Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилигинин пландык тапшырмасын алайык. Биз октябрдан бери даярдыктар көрүп жатат. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй биздин борбордук аянтыбыз жасалгаланып, балаты коюлуп, азыркы учурда ушул эртеңки ушул иш-чарага чоң даярдыктар көрүп жатат да. Андан сырткары эми бир гана борбор аянтта эмес, жалпы шаар боюнча, шаарыбызда 4 район бар. Административдик райондор, алар өзлөрү ар бир өзүнүн районунда балатларын коюп, алар дагы ошол иш-чарага камданып жатышат да. Эми өзүңүздөр билгендей, мына 2 жылдан бери былтыр жанагы биздин ковид оорусуна байланыштуу иш-чаралардын баары токтоп калган. Быйыл болсо Кудайга шүгүр, мынакей майрам тартуулу деп турабыз. Азыркы учурда даярдык толугу менен бүтүп калды десек болот. Борбордук аянтыбыз толугунан жасалган эртеңки иш-чарага даяр. Жакшы, ушу эртеңки иш-чара деп жатпайсызбы? Анан ушул негизи эле жаңы жылдын борбор калаадагы негизги символикасы десек болот, атрибутикасы ушу балат эмеспи? Анан эртең ошондо балатты жанган жата эмне иш-чара болгон жатат? Биздин баягы маданият жагынан алып келсек, биздин иш-чаралар 2 бөлүктөн турат да. Биринчиси бул балатын жандыруу, экинчиси жаңы жыл тозуу боюнча. Балатын жандыруу эртең 17 декабрда кечки саат 7-те башталат. Ал жерде өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, биз азыр балатын жанына чоң сахна коюп, баягы звук, свет, ар кандай керектүү жабдуулардын баарын коюп азыр камданып жатабыз. Ошол балатага жандырууну эртең буюрса бул кандайдыр бир маалымат берилген. Майрамдык иш-чаралар менен коштулабы? Берилген, сөзсүз. 7-те майрамыбыз башталат. Башында жарым сааттык театралдык коюлма болот. Андан кийин балатыны биздин Бишкек шаарыбыздын мэри жана биздин жогорку шаардык кеңештин төрагасы кошулуп жандырышат. Андан кийин 40 мүнөттүк концерт тартуулайбыз. Бул биринчи бөлүгү да. Экинчи бөлүгү болсо 31 декабрда саат 7-те башталат. Анда дагы жогору айтылгандай чоң оборудованиялар коюлат да. Сахна коебуз, свет коебуз, звук коебуз. Ошентип баардык керектүү жабдуулардын баарын коюп, ошол 31 күнү майрамдык концерт болот. Жаңы жылдык. Эми ушул акыркы күндөр өзүңүздөрдү эле окуп жатсаңыздар керек, ушул борбор калаанын жаңы жылга карата жасалганышына өтө эле көп чыгым сарпталып жатат деген да сын пикирлер айтылып келип жатпайбы? Анан сиз айткандай, өткөн жылы бул коронавируска байланыштуу майрам өткөн жок. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу айта аласызбы? Ошондо мурда канча акча сарпталчу эле жана бул учурда канча акча сарпталып жатат? Эми мурункусу мен толук айта албайм, бирок быйыл тапшырма боюнча, шаарыбыздын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча
мурунку жылдары жасалган, мына канча жылдан бери жасалып келатат. Жанагы реквизиттер, декорациялар болгон шаймандардын баарын мурункуларды колдонуп жатабыз. Бирок шартка байланыштуу алардын жанагы анча мынча жасалгалары жарабай калган экен. Мисалы жана светодиоддук лампалар ал бир эле жылдык экен да. Ал бир жылдан кийин жарабай калат экен, күйбөй калат экен. Ошондуктан бир аз баягы алганга туура келди. Бирок сарпталуу боюнча акча каражаты 3 эсе аз кетти десек болот да. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Бишкек шаардын баарын алып келгенде аябай чоң да. Мурдагы жылдарга караганда аябай 3 эсе аз. Жакшы, рахмат. Бизге WhatsApp номерубузга бир суроо келиптир да, урмат мырза, шуну окуп бергим келип жатат. Саламатсыздарбы дейт. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик. 4 балама Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулган ёлкага билет алсам болобу? Мэриянын ёлкасына дейт. Рахмат, жооп күтөм дейт. Негизи ушул балдарга ушундай иш-чаралар уюштурулуп жатабы мэрия тарабынан? Бизде жана жогоруда айтып кеткендей 4 административдик район өзүнчө ёлкасын өткөзөт. Анан сөзсүз мэрдин ёлкасы болот. Ал жерге эми бирок менимче баягы билет сатылбайт да. Ал жерде жалаң ошо биздин шаарыбыздагы жетим жесирлер, жанагы биздин муктаж үй бүлөлөрдүн балдарына берилет да. Сурап көрсөк болот, телефон таштап кетсин, биз айтып койсоңуздар сүйлөшүп көрөбүз. Жакшы, рахмат. Эми Бишкек жетекчилигинен, Бишкек мэриясынан келди десе эле биздин көрөрмандар ар кандай суроолорду беришет да. Эгер маалыматыңыз болсо, дагы бир көрөрманыңыздан суроо келген экен, саламатсыздарбы дейт. Быйыл мектептерде жаңы жыл болобу? Буга мэрия тарабынан тыюу салынган эмес беле деп сурап жатышат. Эми азырынча тыюу жок. Өткөзсө болот, бирок жанагы сөзсүз санитарлык аралык сакталыш керек, биринчиден. Экинчиден азыр баарыбыз билебиз, Facebooktан же ар бир электрондук баракчалардан тапса болот. Ошол эгер деп коебуз, санитар норма сакталса өткөрсө болот. Жакшы. Эми урмат мырза, ошол жаңы жыл түнү 31 декабрь боюнча сурагым келип жатат да. Бул майрамды көптөгөн шаардыктарыбыз ошол ала тоо аянтына барып тозгонду да салтка айландырган, абдан шаардыктарыбыз көп го. Ошол боюнча азыр көрөрмандарыбыз да кызыгып жатат болуш керек. Ушул 31 декабрь күнү кандай иш-чаралар күтүп жатат шаардыктарда? Эми 31-ине чейин деп айта албайм, бирок 4 райондо азыркы учурда мына камдалып жатат жаңы жылдык жарманкелер болот. Ар бир райондо мына парктарда, борбордук аянттарда, Кудай буйрса маалымат бизде Бишкек шаарынын мэриясынын сайтынан карап көрсө болот. Андан сырткары ар бир райондун өзүнүн ёлкасы бар. Балаты орнотушуп, биздин борбор аянттагы балатыбыз жаңгандан кийин райондор өздөрүнүкүнүн иш-чарасын өткөрүшөт. Андан сырткары бизде МТУлар бар. Ар бир райондо жыл массивтерде деги эле шаар боюнча иш-чаралар аябай көп каралган да. Быйыл буюрса. Мен ойлойм, ар бирөө көрүлсө болот. 31-инде болсо борбордук аянтта жогоруда айтып кеткендей, эң маанилүү иш-чара ошол биздин борбор аянтта өтөт, ала тоодо. Жана айтып кеткендей, саат 7-тен 12-ге чейин ошол майрамдык концерт болот чоң. Бул түндө ушул жалгыз эле борбордук ала тоо аянтында майрамдык иш-чаралар өтөбү же шаардын ар кайсы сейил бактарында болобу, ар кайсы райондорунда да өтөбү? Өтөт, бирок 31-инде эмес. 31-инде дагы болушу мүмкүн, мен толук айта албайм, бирок бизде 31-инде ошол борбордук аянтта эң чоң иш-чара ошол да. Эң маанилүүсү десек болот. Жакшы. Эми ошол дагы бир салтка айланып калган нерсе, 31 декабрь күнү түн ичинде жанагындай салюттар атылчу эле да. Быйыл буга тыюу салынды. Муну болсо көптөгөн шаардыктар мындай бул боюнча жылуу пикирлерин айтышты. Анткени ансыз деле өзүңүздөр билесиздер да, ушу борбор калабызда өзгөчө кыш айларында абабыз булганып, ошол кара түтүн каптап жатпайбы? Анан буга тыюу салына турабы? Ал эми
негизинен айтканда башка райондордо дагы болбойтпу бул салют жардыруу? Бул салют эми шаар боюнча фейерверктер тыюу салынган. Сатканга дагы, атканга дагы болбойт да негизи. Анан сиз өзүңүз айтып кеткендей, ошол биздин экологияга кичине касиетин берсин деп быйыл ошол фейерверк атылбайт, астанбай. Анан бир жагы да, экинчи жагы дагы каражатты экономдоо боюнча, азыр каражатты экономдоп, анан элдер да көп терс көз караш менен карашчумун. Мына аткан убактачы ушундай түтүн болуп атат, смог болуп атат. Деп ошондуктан атылбай калды. Анан көрүүчүлөргө айтып кетет элем. Ал биринчиден бул коопсуздук жагынан аябай адамга терс таасирин бериши мүмкүн да. Экинчиден бул экологияга болуп атат. Үчүнчүдөн ойлойм, ар бир үй бүлөнүн бюджетине дагы жакшы жагын көрсөтөбү депчи. Ал эми ошол борбор калаабыздын борбордук аянтына барып жаңы жылды тозом деген ошо үйлөр көп эле деп жатпаймынбы? Ошол коопсуздук чаралары болобу, ошо санитардык эрежелер кандай сакталганы турат? Ошол боюнча кандай чара көрүп жатасыздар? Ал жагынан мынакей 2 күндөн бери биздин шаардык милиция күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Азыр өзүңүздөр байкасаңыздар, чоң көчөлөрдө, айрыкча биздин борбор аянтта милиция кызматкерлери тынбай күзөттө десек болот да. 31-inde сөзсүз коопсуздук аябай күчөтүлгөн режимде болот. Анан сиз айтып кеткендей, аянтка кире тургандар ошол биринчиден ошо өзүлөрүнүн сөзсүз бет кап тагынып, маска десек болот, аралык сактап, анан жанагындай запрещенный предмети деп коебуз. Жанагы бычак, ар кандай дубинка же бир ушундай уруксаты жок нерселер жок келсе, ар бир конок, ар бир жашоочу кире алат, көрсө болот. Жакшы, WhatsApp номуруна дагы бир суроо келген экен, саламатсыздарбы дейт. Бишкек мэриясы тарабынан жаңы жылдык корпоратив болбойт, анын ордуна ошол муктаж үй бүлөлөргө жардам болот деген маалымат айтылды эле дейт. Ошол боюнча кайдан маалымат алсак болот, кайда кайрылсак болот дейт. Азыркы учурда ошол жалпы эле ошол биздин мэриянын кызматкерлери ошол жаңы жылдык корпоратив өтүүдөн баш тартылды, баш тарттык. Анын ордуна биз ошол биздин шаарыбыздагы колунда жок жана биздин жетимдер үйүнө же ушундай муктаждарга баягы азыр тизме даяр болгон, ар бир тизме болуп, анан ар бир ишканага берилген да маалымат. Алар өзлөрү заявка беришип, кимге бирөөнө эми ал жерде сөзсүз акча менен эмес, бирөөнө продукт сурайт экен, бирөөнө үтүк, бирөөнө чайнек десек болот, ошол керектүү нерселердин баарын алып берип жатабыз азыркы убакта. Ал боюнча биздин мэриянын сайтында маалымат бар. Ошол жерден карап айтса болот. Жакшы. Негизинен Урмат мырза, ошол айтып кетсеңиз, жаңы жылга карата бардык райондордо бир вице-мэр айтып кетпеди беле, ошол райондун акимдери жаңы жылга даярдыктарды мындай кичине начарыраак темпте жүргүзүп жатышат депчи. Мындай бир түрдө болушу керек, бир концепция болуш керек деп. Негизинен ошол жаңы жылга мындай кандай багытта даярдык жүрүп жатты эле, мындай эмне деген ал жаңы мындай бир түрдөгү концепция эле? Бир концепция деген бул биринчиден биздин жана логотипибиз да. Ага конкурс өткөзүп, тендер өткөзүп, сүрөтчүлөр бекитип берген. Ошол биз көрүп калсаңыздар керек, Бишкек шаарынын логотипи бар. Ошол логотипти колдонуп, ар бир райондо баягы бирөңчөй болсун деген сөз да. Анткени билесиздер, ар бир район, ар бир жерде ар бөлөк болуп жүргөн, ошондуктан биригип бир стилде болсун деген мисалы биринчиси. Экинчиси дагы баягы иш-чаралар боюнча жанагы билек берүү, иш-чара даярдаган боюнча ошол баары тең мындай окшош болсун деген майында айтылган да. Азыр эми өзүңүздөр көргөндөй жүрүп жатат. Азыр баннерлердин баары ошол бир стилде болуп, мындай жасалгыбысы баары бирдей десек болот да.
Дагы бир WhatsApp номуруна суроо келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Кайра эле ушул майып адамдарга дагы жаңы жылга карата кандайдыр бир майрамдык иш-чаралар жардам болобу, кайда кайрылсак болот дейт. Ушул суроолор абдан көп келип жатат. Ал боюнча биздин шаарыбызда 4 райондо бизде социалдык баягы кызматкерлер бар да. Ал жерде баягы тизмеде турган, учетто турган майыптарга жана колунда жокторго ал жерге сөзсүз берилет. Шаар боюнча мен толук айта албайм, бирок 4 район болсо иштеп жатышат. Анан башка мындай түшпөй калган башка бир суроолор болсо жана айткандай эле ошол сайттан карап сураса болот да. Жакшы. Эми кайра эле ошол 31 декабрга баргым келип жатат да. Анткени баарыбыз эле ошол 31 декабрды күтөт эмеспи? Кайсы бир жылдары ушул чет өлкөдөн дагы атайын артисттер, ырчылар чакырылчу эле. Быйыл мындай жаңылык жокпу? Быйыл албетте чет жактан алып келип ырчыларды ырдатсак жакшы болмок, бирок пандемия дүйнө жүзүндө урутпай бул оору. Ошондуктан азыр баягы границалар жабык болуп, анан көбүнчөсү чыкканга шарттар жок да. Эми сөзсүз эле чет элдик эмес, менимче биздин өзүбүздүн эстрада жылдыздарыбыз эле алардан кем алышпайт. Анан буюрса ошол 31-нде эртең дагы болот, 31-нде дагы ошол өзүбүздүн эле кыргызыбыздын эле жылдыздарыбыз менен майрам кылып беребиз буюрса. Жакшы, жана балдарга карата уюштурулган иш-чаралар боюнча да бир-эки көрөрманыбыз жазган экен да. Балдарды ушу жаңы жылга карата кайда алып барсак болот? Кандай ушундай иш-чаралар уюштурулуп жатат? Курчак театр болобу? Кандай спектакль алып барсак болобу деген суроолор келип жатат. Ал жак боюнча бизде иш-чара аябай көп. Эми баарын айтып отуруп бүтпөйбүз. Жанагы айтылгандай, мэриянын сайтынан караса, ал жерде жаңы электрондук маалымат баракчасы чыккан. Ошол жерде ачса, бизде шаарда болгон театрлардагы утренниктери боюнча, балдардын боюнча иш-чаралары боюнча бүт бар тең жазылган. Каерде кандай иш-чара саат канчада өтөт депчи. Анан жалпы эле бир гана мэрияда эмес, менимче башка театрлардан, опера балет театрында, кыргыз драма театрында деги эле болгон баягы маданий имараттарда, үйлөрдө, маданий үйлөрдө ошол майрамдык иш-чаралар камтылып жатат десек болот да. Дагы бир кайсы бир жылдары ошо район боюнча да бир конкурс уюштурулуп жүрдү эле да, менин билишимче. Ошол жаңы жылга даярдык боюнча, эң мыкты даярдык боюнча деген өңдөчү. Ушул өңдө бир мындай шыктандыруучу бир иш-чара болсо, ошондо даярдыктар жакшыраак көрүлбөйт беле? Эми ал мурунку жылдары болуп келген. Анан быйыл ал конкурсту койгон жокпуз. Анткени менимче ансыз деле көп объектилер жаңы жылга арнап мына эмтелине жаркырап баары тең күйүп турат. Менимче ар ким өзүнө карап, өзүнүн күч кубатына жараша өзүнүн ошол имараттарын кооздоп жатышат десек болот. Ал эми ошол 31 күнү транспорт маселеси кандай болот? Транспорт маселеси жылдагыдай эле болот. 31-нде адаттагыдай эле автобустар жүрөт. Менимче ошол сунуштама киргизилип азыркы убакта Коомдук транспорт ошол маалда жүрөбү? Коомдук транспорт ошол 12-ден 1-ге чейин жүргүзүп берилди деп суранып атабыз. Азыркы убакта бул каралып жатат десек болот. Жакшы, дагы бир суроо келген экен WhatsApp номуруна. Саламатсыздарбы дейт. Бирок кайра эле жанагы суроого байланыштуу экен да. Биздин мектепте ушу жаңы жылдык кече болбойт деп жатышат. Санитардык эрежелерди сактоо боюнча бул туурабы деген суроо экен да. Бул боюнча бир демек мэрия тарабынан тыюу жок. Жок, мындай да. Эми ар бир мектепти айтпайм. Бирок азыр көрүп атасыздар, күнүгө 20-дан 50-ге чейин жанагы оору чыгып атат да, оору жуктурулгандар. Анан эгер кандайдыр бир мектепте чыккан болсо,
ал жерде бул мектептин жетекчилигинин чечимине жараша. Ошондой болот. Жакшы, рахмат. Анда урмат байке, тилекке каршы ушу менен биздин убакыт берүүгө бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен дагы бир жолу. Бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек мэриясынын Маданият башкармалыгынын башчысы Белекбаев Урмат Турузбекович болду. Программаны Гүлзат Туманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.